Бир партиянын КСДП партияны башкарган партия Атамбаевдин партиясынын ичиндеги кризис азыр мына эки бөлүнүп эметип атабы, ал внутренний ички эмеси, чирип атат, чирип атса чирип эмете берсин аягына чейин. Кимиси келет, кимиси коет, ал элге кереги жок ал. 20 шайлоодо чыгат, башка партиялар чыгат. Мына азыркы президенттин партиясы түзүлүп окшоп ушундай КСДП окшогон партия түзүлбөсө эле болду. Ал түзүлбөйт го дейм, ал болбойт. Ал башынан келгенде эле партиядан чыгып кетпеди. Ал деле ошо КСДПнын мүчөсү эмес беле Жээнбеков. Ана чыгып кетпеди. Биринчи эле кадам мен партиядан чыктым деп. Ошо бойдон жүрүш керек. Партияга кирбеш керек, партияны түзбөш керек президент. Президенттик партия деген бул КПССтин бир формасы. Үстөмдүк кыла берет. Мына КСДПга деген болду, доорусу бүттү, соодасы бүттү бул партиянын. Жүрө берсин, башка партиялар аракет кылып жүрө берсин, конкуренция болсун, өз ордун тапсын, мандатка жетсе жетсин, бирок мурункудай болбойт. Эмне себептен 120 кылып койду? Биз 90га жеткирбедик беле учурунда. Андан мурунда 75ге жеткирбедик. 30 анан 45 эмес беле бизде. Вариант Акаевдин учурунда. Эки палата деп туруп, представительский палата, анан законодательный палата жеткирбедик. Жаманбы, эмне жакпай калды ошондо? Жакпай калды. Себеби ошондой парламент тиги башкарууга ыңгайсыз болуп калды, бийликке ыңгайсыз болуп калды, элге жакшы. Шайланып келгенде ошол жана законодатель шайланып келгенде мыкты кишилер шайланган а жерде, жанагындай акчанын күчү менен эмес, а жерде мына Дооронбек Садырбаев отурган, Сатыбалды Жээнбеков отурган а жерде, андай парламентте. Алар менен бир тыйын корот, келген бир тыйын короткон эмес шайлоодо. Мен Сатыбалды Жээнбековдун шайлоосунан баштан аягына чейин жүргөм ошондо. Күбө катары айтып атам, бир тыйын короткон жок. Өзүнүн деми менен, өзүнүн ишеними менен миңдеген киши колдоп туруп ошондо да мандатын бербейбиз деп аракет кылганда миңдеген киши чыгып аттыр ошо бердирген мандатты. Мына ушундай инсандар келген. Эмнеге жаккан жок? Бийликке жаккан жок бул. Бийликке башка чөнтөк парламент керек болчу. Анан кайта чыгышпады. О жок, болбойт экен бизде. Жок, а дегенде биринчи легендарный парламент болгондо алда жакпай калган да биринчи парламент. Алтын неме боюнча анан кийин мындай бөлөлүк деп туруп чыккан. Демилге көтөрүп. А кезде бир губернатор же бирөө демилге көтөрүп койт. Я думаю, вот так деп туруп бир акыл сүрөйүн эмелер да. Анан кийин аны эметип койт, өзгөртүп койт. А мына бул элдин деми деп койт. Мага бул чиновниктердин деми, бул коррупционерлердин деми. Анан кийин ал жакпай калды, аны жок болбойт экен. Эки палата болбойт экен. Кайта өтөлүк деп туруп анан кийин 90га өтүштү. 90га өткөндө жанагындай пайда болду, партия пайда болду. Президенттин партиялары жана Алга Кыргызстан деген партия, анан кийин Ак жол деген партия, КСДПга деген мен азыр партия ошондо пайда болду. Пайда болдубу? Анан кийин 10 жылдан кийин жанагындай реформа кылабыз деди. Реформа кылабыз дегенде шылуунун колуна түшүп калды бул дагы, шылуундун. Эми кандай десем, мен да ошо конституционный эмеге каршы эметип катышып аралашып калгам да. Ошондо топчек турган эли бар болчу да, биз сунуш кылганда биздин сунушту макул ошо Нарымбаев, Данияр макул деп коюп, анан тияк келгенде башкача тескери кылып коет. Биз айткандын баары тең таптакыр тескери, обратный порядка кылып коет да, тескери. Биз плюс деп атсак минус кылып салат, чоң минус кылып салат. Ошондой болду, анан түңүлдүк. Мен түңүлдүм ошондо. Болду, жетишет дедим, буга катышпайм, булардын эмесине катышпайм. Мына азыркы сунуш, мен азыркы жегузга кешелик мына 120 кылып коюшту. Азыр түшүнүп атам мен, эмне үчүн 120 кылган, эмне үчүн 90га калтырган жок. Логика боюнча 90га калтырыш керек болчу, жок дегенде. Же азайтыш керек болчу, же ошону калтырып коюш керек. Жок. 120 деген бул жанагы кармушканы көбөйтүү деген сөз. Партиянын 120 мандат болсо, анда эмеси акчасы көбөйөт. Ар бир орунга акча алып атат. Списокко кириш үчүн списокто 120 кишиден топтойт. 10 кишиден эмес, 120 киши списокко кирет. Ошо 100 сен списокко кириш үчүн сен акча бересиң. Акча берип туруп, баары тең бербесе деле эми жарымсынан көп акча берип туруп ошого топтойт. Чоң финанс топтолот. Анан тиякка эмени сумманы көрсөтүп коет, баягы законго, мыйзамга негизделген сумманы мыйзамдан ашпаш керек да мындай сумма. Ошо сумманы эле көрсөтүп коет болду. Калган сумманы көрсөтүлбөйт. Ал чиновой касса деп коет. Ошону мына байыш үчүн. Аны ким байыт? Лидерлер, партиянын, ошо партияны түзгөн, партияны ошол көзөмөлдөгөн, ошону башкарган лидерлер түзөт. Демек бизде саясий партиялар бул жеке адамдардын партиясы. Жеке адамдардын өзүнүн личный партиясы, личный бизнеске айланып жүрүшкөн булар да. Ошон үчүн 120га чыгарышты. Колунан келсе 150ге чыгармак, бирок анда эл чыкмак. Бул эмне? Таптакыр эле кутуруп кеттиңер го, бул ашып кетти го. Нормадан ашып кетмекте. Булар да билет өзүнүн чегин. Анан 120 кылып токтотуп койгон, референдум өткөрдү ошондо. Референдум өткөрүп туруп, анан кийин ошону бекитип койду, анан шайлоого өтүштү. Эмне болду азыр? Партияны көрүп атабыз. Эмне болду партияны? Азыр муну өзгөртүш керек. Айтып атабыз муну. Мен деле айткан бир нече жолу айтып атат, мына ошон жигиттер да муну көтөрүп атат маселени. Азыр эмне кылыш керек? Азыр өзгөрүш керек. Референдум керек болсо референдум менен эметип айтат. Муну эл эметет. Койгула элге анда ошону. Койгула элди. Эки палаталык койгула. Ошону эл колдосо,
Аминти койбогула, 2 палата кылалыкпы же 5 палата кылалыкпы же кандай кылалык деп 3-4 эмени коюп койду. Эки эле нерсе коюлат. Бир нерсе коюлат да, бир проект коюлат, ошону же макул же каршы деп чыгат. Ошону койгула. Биз мына сунуш боюнча мындай. 2 палаталуу парламент болсун. 2 палаталуу парламент. Жанагы эле модельди калтырыш керек. Жана 75 деген биздин өзүбүздүн тажрыйбабыздан келген, тарыхый тажрыйбабыздан келген. Аны дагы бир нерсени ойлоп чыгарыш, дагы бир дөңгөлөктү ойлонуп чыгарыш кереги жок. 75ти калтырыш керек. Ошо 75ти 40 одномандатный болсо, 35-и партийный список менен кетсин. Бирок баягы мурункуда 2 палата эмес, 1 палатанын ичинде, 1 палата. Мындай модель Эстонияда бар азыр. Мен Эстонияга барып келгенде ошондо көргөм. Эстонияда ошондой модель бар. 75 кишини жаныбыздан көбү, бир аз көбү, 40 деп атпайбызбы? Анан тияк экөө тең болбойт. 40 одномандатный болсун, жеке инсандар келсин ошондо. Анда тиги ата журт менен тиги ата мекен партиялар эмес. Ташматов, Акматов эмелер келет ошо жерден. Ар бир эмеден областтан келет. Мисалы, Ысык көлдөн эмне тиги Баткендин тургунун шайламак беле Ысык көлдөн. Ысык көлдүн өзүнүн тургунун шайлайт. Баткен өзүнүкүн шайлайт. Ошол жактан жерлерден келет. Анан жанагындай толук представительство болот. Толук өкүлчүлүк болот партияда. Эме ошол партияда ар бир булундан, Кыргызстандын ар бир булунан. Аны жанагындай чекте эмени койбош керек. Тиги бир жерден алсаң, анан Баткенден алышың керек. Баткенден 50% алсаң, а мисалы сен тиги нарындан 0,5% алып калсаң, сен өтпөйсүң деген бул дагы бир шулундардын бир эмеси, шулундардын бир ыкмасы, өткөрбөш үчүн ыкмасы. Андай кереги жок. Добушту көбүрөөк алдың болду, келе бер. Баткенден шайланасың, сени Баткен шайлап атат да. Сени именно Акматовду Баткен шайлайт. Ташматов болсо Сокулук шайлайт, эме тиги Чүй шайлайт мисалы. Ошентип келишет парламентке, 40 киши келет. 35 киши жанагы партийный список, азыркы эле партийный список, партиянын тизмесин коюп туруп эле, ошо кайсы партия көбүрөөк добуш алса, ошо келет, порог коюп коюш керек да. Тияка да порог. Порог деген бул мындай чек. Андан ылдый болсо өтпөйсүң, жогору болсо өтөсүң, бирок болду. Ошондо биз накта парламентке болобуз. 75 киши, 6 миллион калкка 75 киши парламент эң сонун, эң туура, керек жок. Экономия, үнөмдөө экономия. Анан ошо парламент чечет. Анан бири-бири менен мындай противовес деп коет, бири-бирине партиядан келгендер, анан партиядан эмес келгендер, эл менен келгендер. Мына ошондо атандашы бири-бирине внутренний эме болсун. Добуш үчүн күрөшсүн. Бийлик үчүн күрөшпөйт а жерде. А жерде кармушка үчүн күрөшпөйт. Добуш үчүн күрөшөт. Ошо маселени чечип атканда добуш үчүн күрөшөт. Кайсы добуш көбүрөөк болсо, жеңсе ошол өтөт. Элдин, демек элдин кызыкчылыгы ошондо сакталат, корголот. Мына ушундай моделге өтүш керек. Эми азыр эмне кылыш керек? Азыр референдум кушуну эле салып туруп 75 киши 40-35 деп салып туруп коюп коюш керек. Колдосо эл, колдосо өттү. Колдобосо кереги жок анда. Анда башканы коюш керек анда. Анан кийин муну да коюп, анан тигинде коян деп болбой калат, чаржайт болуп калат. Референдум деген бир маселени эле чечет, бир маселе коюлат. Бир маселе. Но мисалы мындай маселе деп койсок, дагы башкача буруп койсок мында. Кыргызстанга президент шайланган, элдин добушу менен шайланган президент керекпи же кереги жокпу деп, мына бир эле маселе. Макулсуңбу, макул эмессиңби деп койсо, менин оюмча азыр эл макул дейт. Себеби аны алып салсанда таптакыр болуп калат, башчысы болуп калабыз. Керек дейт. Ошондой. Же парламенттин кереги жок, керегиби же кереги жок деп андай добушту коюшу ал макулчулук, андай добуш коюлбайт. Мына могу добуш коюлат. Парламенттин структурасы боюнча коюш керек да маселени. Анан кийин добуш берип туруп элдин эмеси менен болду, анан кийин эч ким чыга албайт. Тигиндей экен, мындай экен. Менин сунушум мындай экен. Мен жок, мына парламенттин структурасы элдин добушу менен чечилди, структурасы чечилди. 75 киши, 40 мындай, 35 мындай болду. Же мындай койсок, турат, бир партия мындай чыгарат, тигиндей чыгарат. Толтур эме болуп чыгарат. Анан кийин жомокторду айта беришет бири-бирине. Бизде парламенттик республика, эмес. Ушуну ушу күнгө чейин түшүнбөй жүрөт кээ бир саясатчылар бизде. Парламенттик республика болсо президент шайланбайт. Президент шайланбаган жерде, парламент эле шайлаган жерде парламенттик өлкө деп коет, парламенттик республика. Президент менен парламент чогуу шайланганда, анда президенттик парламенттик деп коет, президентский парламентский республика деп коет. Тиги дагы бу дагы бар бизде. Өкөтөн эл менен шайланат. А эгерде президентти эл шайлап эле парламент шайлап калса, андай да бар. Премьер-министр жанагы элдин шайлоосу менен келет, партия жеңген партия келет, анан кийин ошол парламент, шайланган парламент президентти шайлайт. Анда бул парламенттик мамлекет. Ол президенттик мамлекет эмес, эл президентти шайлаган жок. Эл парламентти шайлады.
а парламент президентти, парламент кааласа 5 президентти шайлап алсын. Ал кеп анда эмес, ал эмеси статусу жоголуп калат. Ошон үчүн бизде президенттик жана парламенттик мамлекет.